Урматтуу телекөрүүчүлөр, Сентябрь телеканалы түз эфирин улантат. Бүгүн биз студияда бүгүнкү 1-май райондук соту Сентябрь каналынын жабуу боюнча чыгарган өкүмү тууралуу талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга жарандык активисттер, саясатчылар, депутаттар келип өз пикирлерин айтышууда. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн эртең менен Сентябрь телеканалынын таңкы берүүсүнө, Ырбелек деген берүүсүнө 1-май райондук сотунун канцеляриясынан чалып, түшкү саат 2-ге сот процессине чакырган. Биз эч нерсени билбей эле барганыбызда, ал жерде Улуттук коопсуздук комитетинин, башкы прокуратуранын, ошондой эле мамлекеттик байланыш комитетинин өкүлдөрү бар экен. Ошол жерден эле процессти баштады. Бизге иш тааныштырууга дагы мүмкүнчүлүк берген жок. Жактоочуларды жалдап, жактоочулар ишти тааныштыруу боюнча да өтүнүч келтирсек, ал өтүнүч да четке кагылып, 1 саатка созулган сот процессинин аягында 1-май райондук сотунун судьясы Жылдыз Жумабаева Сентябрь телеканалынын жабуу жана ошондой интернет сайтын, ошондой эле социалдык түйүндөгү баракчаларын жабуу боюнча өкүм чыгарды. Бул тууралуу өзүнүн пикирин билдирүү үчүн жарандык активист Рита Карасартова эжекебиз келген. Рита эже, биздин студиябызга келип бергениңиз үчүн алгач терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу бүгүнкү чечим тууралуу эмне деп айта аласыз? Негизи мен ойлойм, акыркы күндө болуп аткан массалык маалымат кызматкерлерге, активисттерге, белгилүү саясатчыларга болуп аткан куугунтук бул жөн жерден пайда болгон жок. Бул атайлап ушу күзүндө боло турган шайлоого, бийлик алмашууга, биздин азыркы бийликтин даярдануусунун негизинде болот да. Биз буга чейин ар кайсы маселелерди көтөрүп келгенбиз. Мисалы, жанагы ушу экстремисттик материалдарды таркаттыңар деген маселе боюнча да. Бул дагы 2 жыл мурун атайын ушундай биздин кылмыш кодекстарга өзгөртүү киргизген. Азыр биз жөнөкөй эле жаран ушу силер экстремистсиңер деп кесилип кетип атат. 1,5 жылдын ичинде уже 252 жаранда уже кесилип кеткен, азыр түрмөдө жатышат. Бул мыйзам түбү менен туура эмес. Биз Конституциялык палатага да кайрылганбыз. Ошонун аркасы менен бүгүнкү күндө сен экстремисттик бир чакыруу жасадың деп туруп, бүгүнкү күндө ушундай саясий оппоненттерди дагы куугунтуктаганга мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Именно биз бүгүнкү күндө көрүп атабыз. Баягы бийликке каршы чыккан кишини сен экстремисттик чакыруу кылгансың деп айтып, ошол айткан сөздү түз эфирде жүрүп, түз эфирдин өзүнүн эрежеси бар. Ал айтылган күнү болсо деле ага жооп берген турган кишиге биринчи эскертүү берип, каналга эскертүү берип, өзүнүн процедуралары бар да. Эгер кайра эле канал ошол материалды берип, элге ошол экстремисттик материалды тарката турган болсо, ошондо гана сен ушуларга баягы көмөк көрсөтүп атасың деп туруп жапканга мүмкүнчүлүк бериш керек болчу да. Тилекке каршы бизде андай жок. Анысы азы келгенсип ушул материалда экстремисттик чакыруу бар же сөздөрү бар деген нерсе дагы экспертизадан өтүш керек. Бүгүнкү күндө ушул тармакта иштеп жүргөн адвокаттар бүт изилдеп чыгып, Кыргызстанда религиоведческий экспертиза жасаган киши жок экен, баары теология жагынан экспертиза жасашат экен, а теологдор ушул материалда экстремисттик көз караштагы материал таркатуу дегенге өзүнүн экспертизасын бергенге укугу жок. Ошонун баары бириккенде бул чоң бүгүнкү күндөгү биздин бийликтеги чоң саясатта кантип биздин оозубузду жабыш керек, кантип бийликке жакпаган ой пикирди таркатпаш керек деген маселеде. Жөнөкөй адам ойлойт, бул баягы Атамбаев, Текебаевдин ортосундагы бир чыр болуш керек. Бул тиги Америкадан алып келип сүйлөп аткан кишилерди кысып атат, оздорун тура кылат деп ойлойт да. Биз айтып чыкпасак, элдин көйгөйүн ким айтып чыгат? Мына бүгүнкү күндө мен көрүп атам, кыргызстандыктын көптөрү мындай коркунуу бир сезим менен жашайт экен да. Эмнеден коркот түшүнүксүз. Но оюн айта албайт ачык, кол коюп бере албайт ачык. 1-2 жыл өтсүн, ушул бойдон кете турган болсо, анан уже укук коргоочулардын да оозу жабылат. Анткени эртең 1-2 экстремист кылып отургузуп коет. Ошон үчүн бүгүнкү болуп аткан окуя бул жөн жерден чыккан жок. Бул атайын ушундай технология менен келген. Кыргызстан эмнеси менен да өзгөчөлөнүп турган. Биз ачык бетке айтчок, телевиденияга чыгып, мындай болуп атат деп. Бүгүнкү күндө биз ушул биздин ачык эшигибиз жабылып баратканын көрүп атабыз. Жакынкы арада биз өзүбүз күрөшпөсөк, өзүбүздүн эркиндиктерибиз үчүн, анда биз
абдан жабык, тоталитардык, өзүбүздү белгизе албаган бир мамлекетке айланып кеткенибиз менен уже кирип баратабыз да ушундай мамлекетке. Сиз биздин билишибизче бир топ жылдан бери сот реформасын ишке ашырууга аракет кылып, сотторду тандоо кеңешинде жана башка баягы жарандык иштерди кылып жүрөсүздөр да. Анан ушул 1 сааттын ичинде ушундай өкүм чыгарып бир чоң телеканал жаап коюу бул сот реформасынын жыйынтыгыбы? Бул дагы туура эмес, анткени себеби кээ бир маселелерди ушу таптакыр мындай чоюлуп турбаган маселелерди карасак, алар жылдан жылга чоюлуп кете берет да. И сот дагы эртерээк бүтүрөйүн деген аракети жок. Атайын ушуну унутуп калып, созулуп жүрө берет. Ушу саясий куугунтуктарга иленген кишилерди биз көрүп атабыз. Жабык соттун аркасынан өткөзүшөт. Бир жумада 5 жолу сот процессин өткөзүшөт. Эртең 8:30-дан кечки 10-го чейин өткөзүшөт. Даже мындай эмгек кодексте айтат да, 6-дан кийин барып үйүңө барып эс ал деп, бүттү айлыгыңды иштеп бүттүң деп. Жок, 10-го чейин карайбыз, батыраак караш керек деп. Бунун баары баягы процедуралык нормалар бузулуп атканы далилдеп турат да, баягы бир кандай бир кызыкчылыктын буйрутмасын, кызыктар кишилердин буйрутмасын аткарып атканында, каналды жаап салып, ал жерге даярданбай мүмкүнчүлүк бербегени, бул дагы жанагы аябай бат чечип салганы, бул дагы ошонун бир белгиси да. Давай бүгүн батыраак чечип сал, эмне кылабыз деген маселе. Канал абдан бизге керек болчу, анткени ошо президенттик шайлоонун алдында биз өзүбүз ойлоп атканбыз, ушундай бир дебаттык форматты эмне үчүн бир эле КТРК менен эле НТСтин колунда болуш керек. Башка каналдарга дагы ошону жайылтып, кичинекей эле убакыт берилет экен, 1 ай. Анан бир каналга кайра эле көзү каранды болбой, башка каналдарда дагы ушундай дебат өткөзүп, элди маалымдаш керек да, кайсы талапкер кандай багыт, кандай коркунучтар бар, бүгүн эртең эмне болуп кетебиз, ушул бойдон кетсек деген маселени көтөрүшүбүз керек. Мен ойлойм, бул дагы ошо бир четинен башка баягы саясий иштерге караштуу. Экинчиден, ошо шайлоонун алдында ушундай уже Кыргызстандын баары силерди көрүп калган, мындай альтернативдик маалымат алгысы келгендердин баары көрүп, уже ишене башташкан. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул түзмө-түз ошо элдерди маалымдаганда кичине баягы эшик бир эле КТРК менен эле НТСтин эшигинен кирип чыккандай маалымат кылганга аракетте. Бул да туура эмес көрүнүш да. Сиз президенттикке талапкер катары айтсаңыз, мына Текебаевди жана кыргыз тестке киргизбей коюу боюнча, колдорун жаратпай коюу боюнча ошо таза шайлоо өтөт, адилеттүү шайлоо өтөт деп уже күмөн болуп калды да ужечи. Ошо Сентябрь телеканалынын жабуу менен дагы ошо адилеттүү шайлоо болот дегенге бир күмөн пайда болушу мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө күмөн пайда болот, анткени себеби эң негизги президенттик шайлоонун алдындагы маселе бул элди дагы бир жолу 6 жылдын ичинде бир жолу ой толгоого салыш керек да. Эртеңки жашообуз эмне болот? Элибиз эмне болот? Балам эртең кандай мамлекетте жашайт дегенде. Анан ошондой ойгонгон, андай бир маалыматты талдаган, өзү эркин чечим чыгарган эл көп болсо, анда бийлик элдин айтканын жасап кетет да. Эл караңгы болсо, эл ошону талдаганды билбесе, андай бийликке жеңил да. Ой, тияка бар десе, ошол жака кете беребиз, туура айтып атат го деп. Ошентип маалымдоо жасап, элди ошондой эркин ой жүгүртүүгө түрткү бере турган бул телевидение, бул радио, бул ушундай маалымат массалык каражаттарда бүгүнкү күндө ушундай эле кескин алып туруп жаап салган. Бул кайра эле айтып атпаймынбы, бул аябай жаман көрүнүш. Буга биз сөзсүз түрдө күрөшөбүз, анткени себеби эркиндикти өзүбүздүн укуктарыбызга күрөшпөсөк, эч ким эч качан эркин болгон, мынакей сенин ушунча укугуң бар деп бербейт. Ошон үчүн мен ойлойм, буга күрөшүш керек, буну жөн мындай калтыруу болбойт. Айтып коюш керек, бүгүнкү күндө эң чоң биздин эртеңки укуктук мамлекет куруубузга сот системасы ойнойт. Кимдин талашы болбосо, кимдин бир көйгөйү болсо сотко барат. Бүгүн соттор билгенин кылып атып, жаман нерсеге алып бара турган болсо, мурункудай болуп жөн эле жумуштан кетип калуу менен
бүтпөйт. Бул сөзсүз түрдө иллюстрация болот. И даже кийин кандай бир кылмыш иши козголуп камалып кеткенге чейин барат. Ошон үчүн сотторду дагы мыйзам чегинде иштеп, мыйзам чегинде мындай чечим чыгарганга чакырып кетет элем да, бул туура эмес. Анткени себеби сот мыйзам негизинде иштебесе, анда биз каяка барабыз деген маселе да. Ошон үчүн азыр мына митингдерди дагы тыйып салды. Анда эмне кылышың керек сен өзүң көйгөйүң менен? Мына бүгүн адилетсиздик болуп атат. Эмне каяка барасың? Же митингке бара албасаң, же телевиденияга чыгып айта албасаң. Атайын ушунун баарын атайын жасап атат. Биздин үнүбүздү жаап койгонго, добуштарыбыз чыкпаганга, акырын өзүнүн кылганын билген кишисин өткөзүп алып, дагы 6 жыл билгендей мамлекетти мындай өзлөрү билген бир максатына жетүүгө аракеттерди көрүп атат да. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирибизди улантабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын кезектеги коногу жарандык активист Рита Карасартова болду. Биз бүгүн ошол Сентябрь телеканалынын жабуу боюнча соттун өкүмүн талкууга алып атабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн 1-Май райондук соту Сентябрь каналын жана анын интернет сайттагы социалдык түйүндөгү баракчаларын жабуу боюнча өкүм чыгарды. Биз менен бирге болуңуздар.